Өнүгүү Прогресс партиясы Жалал Абад шаардык кеңешине ат салышып жаткан КСДП тизмесине байланыштуу жагдайдан улам Борбордук шайлоо комиссиясына кайрылат. Бул туурасында Сентябрь каналына Өнүгүү Прогресс фракциясынан депутат Мирлан Бакиров билдирди. Анын айтуусунда аймактык шайлоо комиссиясы өзү кабыл алган чечимди өзү жокко чыгарып, мыйзам нормаларын бузду. Аймактык шайлоо комиссиясы өз чечимин кайра карай албайт. Аны БШК карап чыгышы керек. Эгер жогору жактан да мыйзам бузуу болсо, анда сотко кайрылабыз, деди Бакиров. Мен айтам, бул мыйзамсыз. Себеби 2 декабрь күнү кабыл алынган чечими 3 декабрь күнү Борбордук шайлоо комиссиясынын жалпы бөлүмүндө каттоодон өткөн. Ал мындайча айтканда расмий түрдө Борбордук шайлоо комиссиясына барды. Мыйзамдагы тартип боюнча процедура биринчи аймактык шайлоо комиссиясы кабыл алган чечимди Борбордук шайлоо комиссиясы карайт. Андан кийин эгерде ошол Борбордук шайлоо комиссиясынын чечимине нааразычылыктар болгон болсо, ал сот аркылуу жөндөлөт. Ошондон улам мен бүгүнкү аймактык шайлоо комиссиясы кабыл алган чечимди мыйзамсыз деп айтам. Бул жерде өзүңүздөргө маалым болгондой, мына 2 күндөн бери массалык маалымат каражаттарында маалыматтар чыгып атат. Аймактык шайлоо комиссиясынын 2 декабрда кабыл алган чечим боюнча кээ бир мүчөлөрүнө ар кандай басымдар жасалып атат деп. Мына бүгүнкү отурум ошону мындай далилдеп атат. Биз Кыргызстан укуктук мамлекетте жашайбыз. Бизде кабыл алган мыйзамдар ал кандай партия болбосун дагы, кандай жаран болбосун дагы баарына бирдей. Ошондуктан мен айтат элем, эгерде биз мыйзамдуу шайлоо өткөрөлү десек, мыйзамдын нормаларын так сактай элесек, ошол көргөзүлгөн нормалар иштеш керек. Мыйзам качан күчтүү болот? Мыйзам качан иштегенде күчтүү болот.